Эсиңерде болсо, президентибиздин тапшырмасы болгон. Жылдын башында. Ушул өзгөчө кичи жана чакан бизнеске болгон жеңилдиктердин баарын берүү боюнча. Азыр ошол президентибиздин тапшырмасы этап менен келатат. 3-чү указга мына кечээ кол койду. Биз ошо четинен аткарып келатабыз. Эгерде башында ошол ЭТТНди жоюу боюнча, анан жанагы налоговый администрирование деп коет, мамлекеттин ошо налог өндүрүү боюнча процедуралар. Ошолордун баардыгын түшүнүктүү жана жөнөкөй кылгыла деген тапшырма болгон. Ошо менен келатабыз. Мына бүгүн указдын негизинде биз азыр жогорку кеңешке мыйзам даярдап киргизебиз. Президентибиздин тапшырмасы негизинде ал патент системасын кайра киргизүү жана соодага. Бул не деген сөз? Бул мурункудай патент эмес. Көп айтып атпайбы азыр мурункудай патент. Андай эмес, азыр электрондук патент болот. Бул жана цифровой форматта мурункудай коррупциогендик көрүнүшкө жол бербейт. Экинчиден, кирешеси көп, кирешеси көбүрөөк патент төлөйт, азыраак төлөйт. Мындан тышкары шаар менен региондун патенттери кирешеге жараша ар башка болот. Бул бир. Экинчиден, патентке өткөн соодагерлер булар жанагындай ашыкча бюрократиялык процедуралардан толугу менен бошойт. Бул ЭТТН, СФ, кассалык аппарат дегендей ошолордун баардыгы жоюлат. Бул жанагындай ашөпкө дегендей да, патент төлөйт, бирок патент мурункудан кымбатыраак, но бирок төлөйт да. Бул биздин эсептер боюнча дагы ишкерлерге да жеңил, мамлекеттик администрирование да жеңил, анан казнабызга дагы пайдасы бар. Мындан тышкары бизде Кыргызстанда зергерлер боюнча буга чейин салык нагрузкасы оор болуп келген, биз ошону 0,25 кылып атабыз. Бул деген сөз биздин зергерлерге мамлекет тарабынан болуп көрбөгөндөй бул камкордук. Бизде канча деген мигрант бар, канча деген адамдарыбыз ушул жумуш издеп жүрөт. Азыр баардыгы үйрөнүп алып, кол өнөрчүлүк, зергерчилик менен иштеп баштаса, банктардан арзан кредит алып, ал маселеси дагы ушул президентибиз тапшырманы азыр даярдап атат. Ушул банктардагы зергерчилик боюнча оңой, мындай жеңил кредиттерди берүү боюнча. Буюрса, мына ушул зергерчилик дагы биз мамлекетибиздеги ошол кичи жана чакан ишкерликтер үчүн жаңы багыт, жаңы бир тармак деп койсок болот. Үчүнчү, бул мурун эгерде эсиңерде болсо, ставка порог деп коет. Бул 30 миллион порог баланча төлөйт, анан 50 миллион баланча төлөйт, 100 миллиондон аса баланча деген бар болчу. Азыр биз баардыгын бириктирип эле жөнөкөйлөштүрүп 50 миллионго чейин 0,5% төлөйт. Бул абдан оңой жеңилдиктер да бул. Биз муну ушул эшкерлер менен акылдашып жасап атабыз. Өзүбүз эле мындай аларга таң улаган жокпуз да. 0,5% 50 миллионго чейин бул абдан жакшы. 50 миллиондон ашык 1% өйдөкү порог жок. Ушу көп айтып аткан өйдөкү чекти көрсөтпөгүлө деп. Мына биз ишкерлерге навстречу бардык. Эмне дейсиң? 50дөн кийин 4-2 болуп кетет. Бир жок жоюлду бир. 50 миллионго чейин бул 0,5, 50дөн өйдөгө карай жоюлду. Анын ставкасы 4,2 бул жалпы общий налог. Неме деп калды? Мына 50 миллионго чейин бул 0,5, 50 миллиондон ары бул единый налог деп коет, бирдиктүү налог 4,2. Бул эгерде наличка, мындай акчаны наличка кылса бул 4%, эгерде мындай которуу жолу менен кылса мамлекет көбүрөөк турат, анда 2%. Мындан тышкары жеңилдиктерди айтып кетсек. Еще какие жеңилдик? Жеңилдик жана налог с продаж. 4,2, обязательно, да? Обезличенный. Налог с продаж в адрес базаров. 3,2 болчу, азыр 2 берип. Эгерде мына сатуу, налог с продаж деп коет, ошо сатуудан түшкөн салык мурун 4% болсо, азыр 2%ке түштү, эгерде бул базарларга сатылса. Обезличенный деп коет, ошого 4дөн 2ге түштүк. 2се да? Туурабы? Дагы кайсы жеңилдиктер бар? Ошондой эле жана базарларга сатканда, жана патент же единый налог сниженный ставка
накталай 3, накталай эмес 2 болчу. Аны дагы накталай 2, накталай эмес 1. То есть 3-2-ни 2-1 кылдык да. 3-2-2-1. Базарларда. Мындан тышкары базарларда мурун салыктын түрү бар болчу 3-2 деген. 3 деген бул наличка мындай. Накталай акча менен болсо, ал эми баягы санариптик переводдор менен болсо 2 деген 3-2 деп бөлүнчү. Азыр ушул 2-1 болду. Бул дагы бир тепкичке ылдый түштү. Эгерде силер наличка менен соода кылсаңар 2% төлөйсүңөр. Эгерде баардыгын көзөмөлгө салып, мамлекет цифровой форматта көрүп турат да перечислениен. Ошентип турса 1%. Бул дагы жакшы жеңилдик. Патент боюнча жана санарип болот деп айтпадыңызбы? Ошол боюнча айтып кетсеңиз, артыкчылыгы анан негизи сиз айттыңыз го, кирешеси аздар аз төлөйт, көптөр көп төлөйт депчи, кантип көзөмөлдөнөт? Биринчиден биз 2 этап болуп атабыз. Биз ушул жарандар, соодагерлер бизди алдап коет, анан жашырып коет деген биз философияны колдонбойбуз да. Тескерисинче биз адамдарга ишениш керек. Бизнесмендер дагы ушул салык төлөөдөн качпайт деген мындай ишеничтин аркасында болуп атат. Бул биринчи кезекте алар өзлөрү көрсөтөт, менин оборотум момча деп. А эгерде сомнение болсо, бизде кандайдыр күмөн болсо, аны бат эле көрүнүп коюш. Азыркы цифровой форматта таможнядан канча кирип атат, обороту канча товар жүргүзүп атат көрүнүп калат. Мындайча айтканда, эгерде туура эмес маалымат берсе, бизге ал сразу көрүнөт. Ошондуктан барып беседа өткөрүп текшеребиз. Сиздики оборотуңуз 8 эмес, андан көп, 30 эмес, андан көп деп. Ошондуктан биринчи алар өзлөрү мындай заявительный характер айтат. Эгерде бизде күмөн санасак, алар менен отуруп текшерип, мындай адилеттүү механизмда көрдүңүзбү, сиздики кымбатыраак экен, ошон үчүн кымбатыраак төлөп коюңуз деп, анан ошого каршы жараша чаралар көрүнүп атат. Мына биз азыркы динамика боюнча Дордой базары мисалы үчүн бүт ошентип өтүп атат. Эч кандай баягы мындай кайым айтышуу же түшүнбөстүк болгон жок.